болгон жанагы 18+ кирип өзүнүн просмотрун, өзүнүн көрүүчүлөрүн чогултуп аткан бир айым болчу. Бул айтып аткан нерселер жанагы тоок менен короздун ортосундагы мамилени айтты. Кой менен кочкордун. Анткени кааласа эле барып баса калыш керек. Эмне сен корозсуңбу? Же каалагандын алдына жатып бергенде сен не тооксуңбу? Эжекелер, бул эркектерди көп эле мыкка чыгыла бербегиле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн интернет айдыңында, интернет желесинде аябай эле актуалдуу болуп жаткан бул аял менен эркектин ортосундагы мамиле. Мындай айтканда жакындык. Тилекке каршы бул нерсеге аалымдарыбыз же эркектер жооп бербей, шарияттын негизинде бир айым жооп бериптир. Тилекке каршы мына ушундай заманда жашап атабыз. Анткени мына ушундай бир фитна заманда, фитна деген бузуку деген, жамандыктар жайылган, зынаны ачык айткан заманда тилекке каршы мына ушул айымдын чыкканы мени аябай өкүндүрдү. Чындыгында психология жана башка нерселерге элибиз муктаж эле. Бирок ошол нерсени башка жолго пайдаланып, бул айымдагы өзүн ислам шариятынын, тагыраак айтканда мусулмандардын, кыргыздардын ишеними менен, намысы менен ойноп, алардын тутунган динине доо кетирип, ошолордун үстүнөн кара пиар кылып жатканы аябай өкүндүрдү. Мен бул нерсени өзүмдүн душманыма дагы каалабайт элем. Тилекке каршы ошол кыргыз айым, кыргыз эжебизге туш келип калды. Эмнеси болсо дагы, кандай болсо дагы Куранды түшүнөсүңбү? Куранды түшүнбөйсүңбү? Намаз окуйсуңбу? Намаз окубайсыңбы? Сени ислам дининде деп адамдар билеби, билбейби? Айырмасы жок. Ким болбо шариятты бузуп сүйлөгөнгө, шариятты бурмалап сүйлөгөнгө эч кимдин акысы жок. Эгерде мен жөнүндө жаман сүйлөсөң, мен эч нерсе дебейм. Мен жөнүндө жаман комментарий жасаң, эч нерсе дебейм. Бирок ислам шариятына, Аллах Тааланын динине, Куранга, сүннөткө сүйлөсөң, алар жөнүндө ката, куру доомат айта турган болсоң, жала жаба турган болсоң, демек эч качан жөн турбайбыз. Туура мынтип жооп берүүгө дагы татыксыз инсан эле. Анткени аны эч ким деле укпай, болгон жанагы 18+ кирип өзүнүн просмотрун, өзүнүн көрүүчүлөрүн чогултуп аткан бир айым болчу. Эгерде 18+ту күн сайын сүйлөй бере турган болсоң, сенин көрүүчүлөрүң көп болот. Балким сын иретинде, балким жөн эле кирип рахат алыш үчүн, же болбосо эмне дейт экен деп көзү менен же кулагы менен зына кылганы келет. Көбүнчө мына ушундай. Тилекке каршы эжекебизге бул нерсени каалабайт элем, бул нерсе болуп калды. Ислам шарияты ар бир эле бүдөмүк нерсеге жол ачат. Ар бир эле чечилбей калган иштерге чечимдер бар. Бирок исламдын негизинде, бирок адамдык сыфатына же болбосо адамдык касиетине терс келбей турган жолдору менен чечим кылып берет. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында үйлөнүүгө кудурети жетпеген сахабалар олтурганда, я маашара шабаб, ман истата'ал ба'ата фальятазавваж. Кимдин үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгү жеткен болсо, ал тезинен үйлөнсүн деп буйрук кылат. Ва ин лам ястати, эгерде мүмкүнчүлүк болбогон болсо, мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда фа алейхи биссаум, ага орозо кармоо зарыл болуп эсептелет. Анткени орозо бул бузуку, ыплас, жаман иштерден тосот. Өзүңдүн нафсиңди тыюуга тосот. Анткени инсан канчалык күчтүү тамактарды жебесин, канчалык курсагын тойгузбасын, ошончолук деңгээлде анын гормондору дагы өсүп, ал
өзүн кармай албай калган деңгээлге келет. Чындыгында жанагы эженин айтканынын бир тарабы дагы бар. Ушундай гормондор өсүп, өзүнүн шахваты, өзүнүн кумары ушунчалык көбөйүп кеткен учурда ал ушундай жаман иштерге барышы мүмкүн. Мен ойлоп калдым. Бул айтып аткан нерселер жанагы тоок менен короздун ортосундагы мамилени айтты. Кой менен кочкордун, же болбосо маймыл эркек менен маймылдын ургачысынын ортосундагы мамилени айтты. Анткени кааласа эле барып баса калыш керек. Эмне сен корозсуңбу? Же каалагандын алдына жатып бергидей сен не тооксуңбу? Сенин акылың бар. Албетте, акыл менен калчап ишти кылабыз. Канчалык деңгээлде сен акылыңды ушунчалык иштетсең, сен табасың ислам динди. Сен табасың Куранды, сен табасың сүннөттү. Андыктан ким болбо? Мага койсо психологияны ичип жеп ал. Мага койсо сексопатолог болуп кет. Канчалык деңгээлде кыйын болбо, философ бол. Бирок билгин, сенден дагы күчтүү психологдор чыккан. Алардын баары ушул ислам дининде болгон. Ислам динин кармагынган инсандар, алар психолог болуп, бүтүндөй адамдардын жашоосун өзгөрткөн. А бүгүнкү тилекке каршы мына ошого окшогон психологдор, алар адамдарды өзгөртпөй, балким жаман жака өзгөртүп атат тилекке каршы. Эки сөздү бириктирип жакшы кооз сүйлөп койсо, ал нерсени адамдар кабыл ала берет деп ойлойт. Канчалык көрүүчүсү көп болсо, мени кабыл алып атат, дагы да чыгышым керек деп ойлойт. Бирок тилекке каршы бул кара пиар. Аял кишини эркектер сыйлаган деп эле көрүнгөн нерсеге мурдуну тыга берүү, көрүнгөн нерсеге башты киргизе берүү бул болбойт. Такыр жарашпаган нерсе. Чын эле нафси кумарыңды токтото албай жатасыңбы? Анда орозо карма. Бул изилденген нерсе. Инсан баласы канчалык ачка жүрүп, көзүн сактап жүргөн болсо, ал дайыма жакшы нерселерди ойлонуп, жакшы жака өзгөрөт. Туура, Куранда Аллах Таала аялдар үчүн аврат жерлерин жабууга буйруган. Бирок ошондой кандай парз болсо, эркектерге дагы көздү сактоо ошончолук деңгээлдеги милдеттеме. Ар бир нерсе көздөн башталат. Көзүң сен көрүп, ошол нерсеге кызыгып, кумарланып, ушундай берилүү менен карай турган болсоң, бил, мээге сигнал кетет. Сен эгер үйлөнгөн болсоң, керек болсо аны чечиндиргенге чейин барасың. Ошончолук деңгээлде карайсың аны. Бул психология. Адамдын табияты. Аял киши эч качан эркектин табиятын түшүнбөйт. Эркек киши аял кишинин табиятын түшүнбөйт. Ошол үчүн эркектер аялдарды өзүнүн табиятына салып салыштырбаш керек. Түшүнбөш керек. Аялдар дагы өзүнүн табиятына салып эркектерди түшүнбөш керек. Эркектердин аңгилик, бачабаздык нерсеси козгоп калса барбы? Эч нерсеге карабайт. Дайыма айтам, эркектин кичинекей башы иштегенде чоң баш иштебей калат. Андыктан эжекелер, бул эркектерди көп эле мыкка чыгыла бербейле. Чын эле, эгерде ушундай жолдорду ачып бере турган болсок, мен врачмын, мен сексологмун, сексопатологмун, койчу психологмун деп эркектердин гормондорун ойгото турган сөздөрдү айта бере турган болсо, билип кой, эртең сени дагы бирөө басып кетиши мүмкүн. Бул эркектин табиятын түшүнүп болбойт. Андыктан аларга, эркектерге, ушундай орозо карма, көбүнчө ачка жүр, ошого окшогон нерселерди айтышыбыз керек.